Таңманай программасы «Ийгилик сырлары» деген теманы алқағында сүйлөшүп жатабыз. Албетте, спорт жаатында ийгилик жараткан биздин мыкты жигиттер, спортчулар дагы бар. Алардын бири бүгүн бизде конокто. Урматтуу телекөрүүчүлөр, менин колумда кечеги 3-чү дүйнөлүк көчмөндөрдөгү алтын медаль. Анан албетте бул алтын медалдын ээси дагы биздин студиябызга конокко келди. Тааныштыралы. Эмгек сиңирген ага машыктыруучу Кабыл Бөрүбаев жана алыш күрөш боюнча алтын медалдын ээси Эсенбек Кудайбердиев студиябызга келди. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кош келдик. Алгач жеңишиңиз менен куттуктайбыз сизди. Рахмат. Болгондо дагы эки жеңиш болуптур, Эки жеңиш болуп калды. Бири көчмөндөрдүн алтын медали болсо, экинчиси ушул көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн дүйнөлүк алыш боюнча биринчилик өттүр. Андан дагы алтын медалды сиздин окуучуңуз багындырды. Айтып берсеңиз кандай болду? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей көптөн күткөн, көптөн бери аракет кылып ушул көчмөндөрдү бир дүйнөлүк аренада бир жакшы деңгээлде өткөрүп алалы деген бардыгыбыздын үмүтүбүз бар эле. Кудай буйруса ошол үмүтүбүзгө жеттик деп эсептейбиз. Анткени аябай ушул бийик деңгээлде өттү деп биз өзүбүз мактанып атабыз. Бирок башка элдер деле ошону айтып атышат. Бирок ошого татыктуу өттү деген ниеттебиз да. Анткени көп мамлекеттер келди. Азыр мына биринчи көчмөндөрдө 19 мамлекет келген болсо, экинчисинде 62, мына үчүнчүсүндө 80ден ашык мамлекет келди. Бул деген көчмөндөр оюну баягы финишный прямойго чыкты десек болот да. Дүйнөнүн бардыгы кабыл алып, кээ бирки мамлекеттер олимпиадага альтернатива чыкты деп да айтып атышат. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Кудай буйруса кыргыз эли дүйнөгө кандай эл экенин көрсөтүп кайтты. Өзүн тааныта алды десек болот да, жакшы жагынан. Эсенбек, айтсаңыз, каршылаштар кандай болду? Кыйынчылык жаралдыбы же ишенич барбы эле, мен баары бир бирди алам деген? Спортто каршылаштар аябай бизде күчтүү болду. Себеби биздики көчмөндөр оюндарынын алкагында ошо чемпионат мира болуп өттү. Ошол ар бир мамлекеттин өзүнүн тандалып алынган күчтүү, ошо мамлекеттин атын коргогон күчтүү эр азамат спортчулар келип күч сынашты. Бизге атаандаштык кылган албетте бул коңшулаш мамлекеттерден Өзбекстан, Казакстан, Түркменистан жана Европа мамлекеттеринен күчтүү балбандар келди. Жалпысынан алтынга жетиш үчүн канча күрөш өткөздүңүз? Мен биринчи кругда белорусиялык балбан менен күрөштүм. Андан кийин түркменистандык, полифиналда мен казак балбан менен күрөштүм. Финалдык беттешүү бул өзбекстандык балбан менен болду. 4 каршылаш менен. Салмак 80. 80 килограмм. Сонун. Албетте сыймыктанабыз. Мындай спортсмендерди тарбиялап жүргөн сизге да терең ашык билдирип кетели. Себеби дегенде албетте машыктыруучудан аябай көп нерсе көз каранды. Сиздин айткан кебиңиз, сиздин берген кеңешиңиз, буларды баягы кыйнаганыңыз баягы албетте бизге жеңишти алып келди десек болот. Эми бул оңойчулук менен келген жок, чынын айтыш керек. Эсенбек канча жылдан бери өзүнүн тери менен, өзүнүн эмгеги менен тапты десек болот. Эсенбектин жанагы машыктыруучунун айткан сөзүн эки кылбай, ар дайым ошол айтылган сөздү так аткарганынын жыйынтыгы деп эсептейбиз да. Эми көп спортчуларыбыз көп, жакшы спортчуларыбыз көп, бирок машыктыруучунун айткан нерсе, койгон талабын аткарбаган спортчулар ушундай чоң мелдештерде билинип калат экен да. Мен ошон үчүн Эсенбекте айттым, дайым ушул мугалимдин айткан нерсесин аткарып турсаң жаман болбойсуң депчи. Ошонун жыйынтыктары, Кудай буйруса мына өзүңүздөргө белгилүү Түркменистанда болгон Азия оюндары биринчи жолу алыш күрөшү ошол жака кирип, ошол жактан дагы мына Эсенбегибиз ошол сүйүнтүп биздин алтын медалды алып келген. Демек бул биринчи алтын эмес. Бул биринчи алтын эмес. Мына Кудай буйруса бул дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Азия оюндарынын чемпиону, Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону болду. Андан сырткары дагы Кубок мира дегендер бар, ошолордун да чемпиону. Көп ийгиликтер бар. Ага, айтсаңыз, биздин бүгүнкү темабыз ийгилик сырлары болуп атат. Ошол эле сиздер жараткан ийгилик. Сизде мисалы, мен ойлойм бир жүздөй бир спортчу болсо керек, Спортчулар көп, спортчулар аябай көп. Эми биз баягы
курама команданы тандап алып, балким Кыргызстандын ичинде бир 1000ге жакын спортчу болушу мүмкүн да. Бирок биз жанагы тандап алуу чемпионатын өткөрүп атканда ушул 400-300дөн ашык ушундай өзүнө ишенген спортчулар келип катышып, өзүн мен да утуп алып ушул курама командага кирем деген эр азаматтар келип эметип атышат, катышып атышат. Мына быйылкыда мисалы үчүн 296 спортчу күч сынашты. Ошонун 296 спортчунун ичинен 6 спортчуну тандап алдык да. 6 мен деген кыйын спортчуларды тандап алып, азыр быйыл ушул дүйнөлүк мелдештерге катыштырып атабыз. Бизде кыздар да бар да. Кыздар да бар. Мына кыздарыбыз дагы жакшы ийгиликтер жаратып атат. Мына бизде Эсенбек балдардан алтын алган болсо, кыздардан Нуржат деген кызыбыз алтын алды. Эми финалга көп эле чыкты. Эми финалдык беттештерде спортчулардын кээ-бирки туура эмес немелеринен уттуруп койгондор да болду, бир-экөө. Анан күчү жетпей утулгандар да болду дегендей. Күчтүү, дүйнө күчтүү. Бул алыш күрөшү тез арада өнүгүп кетти. Ушунчалык тез өнүккөнүнө байланыштуу ушул бардык мамлекеттен күтүүсүз жерден күчтүү спортсмендер чыгып атат да. Калла ошол эфирден сырткары дагы алыш күрөшүнүн өзгөчөлүктөрүн дагы айтып бердиңиз да, анын олимпиадалык оюндардын катарын толукташындагы негизи эле кыргыз күрөштөн эмнеси менен айырмаланат, башка күрөштөрдүн кандай айырмачылыгы бар, өзгөчөлүгү бар, ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Эми алыш күрөшү бул эми тарыхы өтө терең. Мунунчу биз баягы уламыштар айтылышы боюнча бул Мухаммед пайгамбар күрөшкөн күрөш деп айтылып жүрөт да. Бизде могу Сахаба деген жерибиз бар, Нокатта, жаңы Нокат деп коет. Ошол жерде бул күрөштүн ошол жерде качан башталганын белгисиз болуп атат да. Ошол жерде Сахаба деп айтып турбайбы? Так күрөш болгон майдан бар, ошол майдандын үстүндө күмбөз бар да, ошо Сахабанын, Мухаммед пайгамбардын сахабаларынын күмбөзү бар. Так ушул жерде күрөш болуп турат да. Ошол жерде мына Орто Азия боюнча топтолот 60 миң, 30 миң, 50 миң ушундай союздун кезинде андан да көпкө чогулчу да. Ошондой болуп келет да бул күрөш. Бул күрөштүн айырмачылыгы башка күрөштөрдөн. Курду кармаганда курду колдон чыгарбайт. Эки колду тең курду чыгарбайт. Ошонусу менен бул айырмаланат да. Чыгып кетсе, оюн токтолот. Жок, эскертет. 3 жолу эскертип алсаң утуласың да. Ошондой айырмачылыктар бар да. Анан так көтөрбөй, Эми бул жерде ыкмалары көп. Баягы эки түрү бар да биздики. Эркин түрү бар, анан классикалык түрү бар. Эсенбек мырза кандай ыкма менен уттуңуз сиз? Бул классикалык түрүндө өттү. Мында буттар иштебейт. Баягы ыкмалар менен гана, көтөрүп чабуу менен. Эркин түрүндө буттарды да кошулат да. Бирок кол чыкпайт. Кыргыз күрөш менен айырмасын айтып атпайсызбы? Кыргыз күрөштө экөөнүн тең мындай колду бизде мындай байлап кармай турган болсо, кыргыз күрөштө жөн эле мындай кармайт да. Кармайт дагы күрөш деп свисток берилгенде бир колду коюп сабыра берет да аларда. Бир колду коюп алып, свободно күрөшө берет да. Бул деле жакшы күрөш. Бул деле башка күрөштөргө окшобогон күрөш. Орусча айтканда бросковой күрөш да, аябай жакшы. Эми буга окшогон күрөштөр да бар да дүйнөдө. 4 жолу беттешке чыктым деп атасыз Эсенбек мырза. Анан канча жолу көтөрүп чаптыңыз анан? Мен бардык эле беттеште атандашты көтөрүп чаптыңыз. Ооба, анан биринчи беттешим мен үчүн аябай кыйын болду. Себеби ал Европадан келгендер прогиб жасайт да. Бизде могу Азиядагы спортсмендер жакшы прогиб жасай албайбыз да. Бизде жалаңды көтөрүп чаап, ошондой ыкмаларды колдонот. Бир аз кыйыныраак болду. Анын биринчи беттешимди мен 6-4 эсебинде жеңдим. Экинчи беттешимде болсо түркмөндөр булар уже мындай барбасын биз күрөшкөн барбага окшоп кетет да. Себеби аларда прогиб жасай албайт, алар тик туруп күрөшөт да. Ошо тизе жамбаш ошондой ыкмалар. Ар бир атаандаштын ыкмасын билиш керек турбайбы? Ким кандай күрөшөт? Мындай да, бул баягы биздин национальный күрөш болгондуктан, бул баягы мусулман дүйнөсүнүн күрөшү болгондуктан илгери бизде прогиб деген жок эле да. Бул прогиб деген жанагы греко-римский күрөштөн алынган ыкма да. Анан кийин буну дагы жанагы Европаны, башка жактарды да, континенттерди камтыш үчүн ошол прогиб ыкмасын киргизип койгон да. Прогиб ыкманы жанагы греко-римде күрөшкөндөр аябай катуу жасайт да. Ошо Европадан келгендер биздин ушул Азиядагыларды ушу прогиб менен утуп кетип атышат да. Анан биз азыркы күндө ушул прогибке каршы ыкманы иштеп чыкканбыз, мына Эсенбек болуп.
биринчи жанагы былтыркы көчмөн, мурунку көчмөндөрдө Эсенбек утулуп калган, 3-чү болуп калган. Прогиб кетип калган да. Анан ошонун үстүнөн иштеп, мына азыр өтө катуу прогибчилик менен чыкты эле. Ошол прогибине такыр жол бербей токтотту да. 2020-жылы Туркияда өткөн ушул 4-чү көчмөндөр оюндар болуп калат ошондо. Ал жакка дагы буюрса спортчуңузду даярдайсыз э? Албетте, албетте. Эми ал жакта күчтүүрөөк болуш керек. Биз как конокко тарып алабыз дагы, ал жакта биз достойный күрөшүп беришибиз керек. Эсенбек мырза, айтсаңыз да, эми бул чоң ийгилик, бул чоң жетишкендик. Анан ошол ийгиликтин сыры менен бөлүшүп өтсөңүз да, спортчунун биринчи эми сыры машыктыруучуңуз болушу мүмкүн, албетте, мыкты машыктыруучу болуш керек. Башка дагы сырлары кандай, эмнелерди айтат элеңиз? Эми айта кетсем, сырлары негизи көп. Бир эле спортчуга тренер тарабынан жакшы приемдору көргөзүп, ошол агайдын айтканын кылып, жакшы коюлган пландары так аткарыш керек. Анан да ответственность болуш керек да. Жоопкерчиликтүү болуш керек. Адам жоопкерчиликтүү болбосо ийгиликке жете албайт. Эң туура сөз. Мындай айтканда, спортчунун бир күндүк жашоосу жазылуу болуш керек да. Расписание деп коет го, ошондой болуш керек да. Эртең менен канчада туруш керек, канчада тамактаныш керек, канчада тренировка кылыш керек, ушунун баардыгы жазылуу болуш керек да. Ошолунан чыкпай калган спортчу менимче көп эмеге жетет деген ой бар, ийгиликке деген. Бул деген жанагы немеден чыкпайт да ошондо. Тартиптен чыкпайт да. Бузбаш керек. Мен могу саатта мен тренировкам бар. 1 мүнөттө кечикпешим керек. Анан башкалар ошо 10 мүнөт кечигип калдым, 5 мүнөт кечигип калдым. Ал уже баягы тренерди алдагандыгы, ал өзүн өзү алдагандык болуп калат да. Эң жакшы сөздөр, ийгиликке жетиш үчүн жакшы бир мотивация дагы болду окшойт. Сөзсүз түрдө расписание болуш керек экен, эртең менен тургандан баштап кечкиге чейин, жатканга чейин эмне кылыш керек. Жана албетте мен ойлойм, машыктыруучунун сөзүн бир сөзүн эки кылбастан. Эсенбек мырза азыр эс алып атса керек, эми алтындан кийин эс алыш керек. Ардактуу эс алуу дагы го, Жок, эми эс алууда биз кичине эметти, тренировканы баштаганбыз. Баштагансыздар, Тренировканы баштадык, Кудай буйрса азыр машыгуу болуп турат бизде. Баягы расписанияны бузбашыбыз керек, кайсы күнү машыгыш керек, кайсы күнү кросс чуркаш керек, кайсы күнү баняга барыш керек дегендей. Кабыл ага рахмат сиздерге, Эсенбек мырза. Чоң рахмат, жеңиш үчүн дагы рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Жалпы кыргыз элинин атынан, жалпы биздин телекөрүүчүлөрдүн атынан сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин капчыгыбызга мынакей дагы бир алтынды кошуп, анан албетте башка мамлекеттердин алдына чыгардыңыз. Мисалы бизди баягы сиз жеңип жаткан учурда Казакстан алдыда эле, бирок кийинчерээк сиздей балбандар, сиздей мыкты спортчулар албетте Кыргызстанды биринчи орунга чыгарды. Чоң рахмат айтабыз, дагы ийгиликтер жарата бериңиз. Ал эми биз кубана берели. Биз бул жакта толкунданып өзгөчө мындай колдоп коштоп турабыз сиздерди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябызда конокто эмгек сиңирген ага машыктыруучу Кабыл Бөрүбаев жана алыш күрөш боюнча көчмөндөр 3-чү көчмөндөр оюнунда алтын медалдын ээси Эсенбек Кудайбердиев болду. Тамгана программасынын алдыны көздөй улантабыз.